3 türlü bala var. Bu bala emez, bela болып кетет көбүнчө. Biz жаштыгыбызда кылган мамилебиз кээде балдарыбыздан кайтат. Эгер тооба кылбасаң күнөөңө, тил кайтарган сөздөрүңө. Биринчиси, атасы эмне иш айтса баласына ал кылбайт. Кылбаймын дейт. Экинчи түр бала бар. Bir iş жумушта айтат атасы. Атасы бала мунаны кылып кой десе, макул эми деп ичинен сүйлөнүп, бети тырышып, айтпай эле койсо болбой, өзү эле кылса болбой деп айтор кылат, бирок жаман көргөнүн билдирип коет. Атасы байкуш өзүм эле кылайын коем деп өзү кылып кетет ал жумушун. Анан үчүнчүсү бар. Үчүнчүсүгө балам кылгын, мына ишти кылгын дейт. Баласы дагы аткарат, кылат айтылган ишти. Бирок милдет кылат ар дайым. Ажыга барып келдиң, кимдин акчасына барып келдиң? Больницага жаттың, кимдин акчасына жаттың? Бияка барып келдиң, туугандарыңга барып келдиң, кимдин акчасына барып келдиң? Кимикиге болуп атат бул иштер деп милдет кыла берет. Милдет кылгандыгы үчүн бул күнөө ала берет. Тилеге каршы ушул 3 түрлүү адамды айтсам, арасынан бирөөсү чыгып, ушулардын арасында мен бармын дегендер да жок эмес. Себеби сен атаңа ошондой мамиле кылгансың. Ошон үчүн бүгүн балаң ошондой мамиле кылып жатат сага. Убагында сен дагы милдет кылгансың атаңа, сенин балаң бүгүн милдеткеш болуп калды. Сен убагында эч айтканын кылган эмессиң балаңдын, атаңдын. Ошондон бүгүн балаң айтканын кылбай жатат. Убагында сен айтканын кылып, атаңды жаман көрүп жүргөнсүң, бүгүн дагы балаң айтканын кылат, сен айтканын кылат, бирок сени жаман көрүп жүрөт. Айткан сөзүң, айткан акыл насаатың, айткан ишиң үчүн. Ошондуктан урматтуу мусулман биртуган, эсептүү дүйнөдө көздү ачып жакшына жашаш керек. Үлгүлүү жашаш керек. Тооба кылып жашаш керек.